сый менен мамиле кылган бул жакшы нерсе. Анан мен азыркы коллегаларыма айтайын дегеним баягы ишти карап, соттук актын алып кабыл алып эле анан кийин жарыялап туруп, болду соттук заседание жабык. Кокустан бирөө көбөмө кылса Астана деп кой басып кетип калат го. Бул өзү туура эмес поступка. Мен Баткен областында мына көп жыл облус соттун төрагасы болуп иштедим. Бүт бардык судьяларды ошого үйрөттүм. Не только судьяларды, аппараттын кызматкерлерин, даже водитель охранника чейин. Келген адамды, келин, кимге келдиңиз? Анан анын эшиги тиякта, мунун эшиги тиякта деп көрсөтүп, эшиктеги охранниктер көрсөтүп, жетелеп келип, анан кийин ушундай деп приемныйдагы секретарга эмеганайын, анан ал уруксат сурап, эсесине киргизет. Ошондон баштап ишти карап бүтүп, соттук актын жарыялагандан кийин эмне себептен мындай жыйынтыкка келдик деген маселени кыскача ооз-эки түрүндө мыйзамдын талабын түшүндүрүп, мына ушул себептен биз ушундай жыйынтыкка келдик. Эгерде наразы болсоңуз, мыйзам тарабынан сиздин укугуңуз бар, жогорку турган инстанцияга даттанууга укугуңуз бар десем, түшүнгөндөн кишилер аракка чыккандан кийин көрсө мыйзам мындай турбайбы деп даттамаган. Баткен облус сотунда мен 2,5 жылдын ичинде ушундай биз эмеге жетиштик. Кылмыш иштер боюнча 22% каралган иштин 22% и райондук, и областтык сот жогорку инстанцияга даттанбай койду. Гражданский иштен 96%ке жеткирдик, даттанбай койду түшүндүрүп. Сотко келген адамдардын үмүтү сот чечип берет. Муну милиция чечпеди, аким чечпеди, айыл өкмөт чечпеди. Акырында сот чечет деген баягы үзүлбөгөн үмүт да келет да. Анан ошого начар мамиле жасап, сен ким менен эшикке чыгып тур, болбосо мен убактым жок деп кагып берсең, анда уже башына таяк менен бир койгондой болот. Ошол кишини баягы жок дегенде жакшы сөз менен тозуп алып, узатып койсоң, бул өзү чоң нерсе, искусство өзүнчө.